Мечитте бешим намазы башталарга жакын 1-2 мүнөт калганда кечигип кирсе, сүннөт намазын сөзсүз окуу керек болобу? Эгер сүннөт намазын окуганга парыз намазы окулуп бүтүү коркунучу болсо кандай болот? Караңыз, эгерде келдиңиз да, мисалы багымдатты айтып берейин. Имам окуп атат да. Эгерде 1 рекетке үлгүргөнгө сизде ишеним болсо, акыркы сапта окуңуз 2 рекет сүннөттү кыскараак келип туруп кошулуңуз. Эгерде жетпей калам десеңиз, сразу эле келип кошула бериңиз имамга. Парызды окуп алыңыз имам менен, бирок кайра сүннөттүн казасын окубайсыз. Эгерде сиз келип калсаңыз пешим намазга, имам башталып окуп баштап кетти. Болду, келип эле сразу эле кошуласыз. 4 рекет сүннөттү окубайсыз. Келип кошуласыз, парызды окуйсуз, парызды бүткөндөн кийин 2 рекет сүннөт окуп, андан кийин мурунку калып кеткен 4 рекетти окуп коесуз. Макулбу? Экинчиден